эримтөгөлү билген, ошонун эле бир чоңураагы энергиясы келди деп түшүнсөк болот. Мына урматтуу журтум. Бул ааламдык илимсиз сиздердин жолуңар жок. Мурунку сен ак болдуңбу, кара болдуңбу, жаман болдуңбу, жакшы болдуңбу, сен ааламдык кызматка өтүп кеткен кезде, өзүңдү тааныган кезде, ошо ааламдык милдетиңди аткарган кезде, аткарсаң күнөөлөрүң кечирилип кеткен атат. Жаңы доордо сага табыгы илим гана жолдош болуп бере алат, даба болуп бере алат. Мына ушул жөнүндө сабак өтмөкпүз. Бүгүнкү сабагыбыз чындык деп түшүнсөк болот. Чындык деген бул эмне? Чындык көрдөбү? Жок. Чындык көктө. Бейиш көрдөбү? Жок. Бейиш көктө. Тозок көрдөбү? Жок. Тозок жерде. Могу эски жашообуз, могу жердеги эски түшүнбөстүгүбүз, азабыбыз, азап деген эле бул тозок. Мына азап тартып атат да адам. Эмнеге жашоого жаралган максатын билбесе, эмнеден жаралганын билбесе, эмне кылаарын билбесе, доордун талабын өзүн тааныбаса, доордун талабын билбесе, табияттын кызматын билбесе, өзү бир улуу экенин, сыйкыр керемет экенин билбесе, тозок жерде. Көрдө да эмес, көктө да эмес. Мына ошонун баары чындык. Мына урматтуу журтум, биз сабак өтөбүз го. 7 катар жер бар, 7 катар аалам бар деп кыргыз бекер айтпайт. 7-нин бири ыйык, 7 жылдыз, 7 күн. Анысы кандай чындыкка чыгалы бүгүн. Мына чындык кайда? Бул көктө. Чындык көктө дегенибиз мына жан чыныгы да, чын ак. Ал кайдан келди? Көрдөн келген жок. Иттин жаны өлүп сага келген жок. Ааламдан келди. Мына ак деген ушул, Аллах деген эле ушул аалам ак. Аллах дегенди эле чече албай жүрбөйбү? Хыны кошуп алып элечи. Ал ак. Мына монун баары ак. Аалам ак. Мына жер жашоосу тозок отуусучу, тозок отуу жер. Мына өмүр бою сен ал казанга кайнатат экен, анан кыл көпүрөдөн сурак кылат экен, ал бир тыйын. Ал 70 жыл болбойт да сурак. Ошо динде айтылгандай. А мына бу жерде сен өзүңдү тааныбасаң, өмүрүң өткөнчө эле суракта жүрүп атпайсыңбы? Саат сайын, секунд сайын азапта, тозокто, кыйынчылыкта. Мына бул тозок оту. Жан асманга чыкканда арбактар дүйнөсүнө. Анан жаннат дүйнө, мына жан. Жан көргө барган жок да, жаннат. Бейиш дүйнө. Жаннат бул 3-чү эле дүйнө болуп атат. Соңку дүйнө, нур дүйнө, ааламдык ишке даярдык. Анан зор касиет ааламдык бийлик, арбайга айлануу. Арбай бул бай адам жан дүйнөсүбү, же материалдык жактанбы? Арбак бул жар дүйнөсү, жарды адамга окшош да. Жана жарды адам, бай адам деп. Арбай башка, арбак башка. Арбактын 4 энергиясы болсо, арбай мына күн энергияга, чоң ааламга окшоп кетип атат. Мына. Андан энергиясы кичине-кичирээк. Нурга. Мына минтип берилип атпайбы? Азыр жер жашоосунда мо азап көбөйүп, тозок көбөйүп, кыйынчылык көбөйгөн кезде, дүйнө эли багыт таппай калган кезде, дүйнө дүңгүрөп жол таппай калган кезде, нурдан жаралган. Мына нур дүйнөдөн жаралган. Жаның нур да. Мына жаным меники суу эмес, нур. Нурдан жаралган, жомок менен жашаган. Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет деп. Көрдүңүзбү? Жаннат дүйнөң бул эле кенедей эле жер. Ал арбай дагы эмес, ал нур дагы эмес. Ошентип жан кайдан келди? Ааламдан келди. Кайда кетет? Кайтыш болот. Асманга барат. Мына бу жерде так берилет. Сен бул дүйнөгө жаның эмнеге келди? Таның эмнеге келди? Кызматка келди. Сен ушул жерден акка үндөп адамзатты, ааламга үндөп, чындыкка үндөп,
Ушу чыныгы жашоону жерге киргизип кызмат кылууга милдеттүүсүң. Анан жаның кайда кетет? Анан кызмат кылып туруп өлгөндө, тан өлгөндө, асмандан барып орун алууга, ааламдан, могу дүйнөлөрдөн орун алууга, кайра аяктан кызмат кылууга милдеттүүсүң дейт. Анан аякта да кызмат барбы деп ойлоносуң да. Мына Адам ата асмандан көрүндү. Жайсаң ата ааламдан Бимарам апага көрүндү. Ата жолунда ааламдагы ата тег арбай багыт берип атат. Нур дүйнөдөнбү, 6 катарданбы, 7 катар. Бул арбак дүйнөдөн берген жок. Берсе сенин атаңдан бата чыгат эле. Менин атаман сенин тайнеңен чыккан жок. Ошол жерде жашап өткөн, жерде кызмат кылган, кыргыз үчүн күйгөн Канике энеби, Чыйырден эби, Манас атабы, Байтик атабы. Ошол адамдардан бата чыгып атат. Көрдүңүзбү? Буякта да орун бар экен. Анан бүгүнкү күндөн көргө барабыз, анан аяктан орун алабыз, анан аякта эшик ачылат экен. Ал жерде эмне жыгаш эчик барбы экен? Же металлбы экен? Ошондуктан чындыкты түшүнбөй туруп молдокелер тетиргетип калбагыла. Чындык асман, чындык аалам, чындык Кудай, чындык көктө. Мына чыныгы дүйнө.